келечектеги парламентке мен кайрылып кетем. Ушул жерде отурган биздин саясий жетекчилерге ар бирисине ийгилик каалайм. Ошондуктан мен да өзүмдү карманып турам. Анткени менин миссиям силер менен айтышып, силерге туура эмес бир негатив агитация кылгандан мен этиятмын. Анткени шайлоо учурунда биз шартын түзүп беребиз. Өзүңүздөр билесиздер, президенттик кандай бир партия саясий күчтүү шайлоого каттаткан жок. Бирок бизде толук ишеним бар. Кайсы гана партиялар өтөт, ошол жерде туруктуу, президенттин саясатын колдогон көпчүлүк түзүлөт. Бизге мурункулардай 90 депутаттын колдоосу кереги жок. Бизге бир 45 би 50-55 менен иштейбиз. Ошолор менен катышабыз, ошолор биздин мыйзамдарыбызды кабыл алат, калганыңыздарга айтып коелук. Ошол жерде жер тепкилесеңер дагы биздин кылыбыз кыйшайбайт. Кылыбыз кыйшайбайт, бизди алаксыталбайсыңар, бизди силерге жалдырабайбыз. Биз өнүгүүнүн ичинде иштейбиз. Сизге чакырык ташталды окшойт. Биринчиден, азыркы шартта канчалык деңгээлде акыйкат шайлоо өтүшү мүмкүн? Эл өкүлчүлүккө жана элдинге назар бурмайм деген кылыбыз кыйшайбайт деген аша чапка. Сен сунуш, көпчүлүк силердин планыңарды айтып койдуңуз өзүңүз, ачыктап эле. Өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деген. 45 депутатыбыз келет деп сиз планыңызды көпчүлүк болот. Баягыдай жалдырамай биз кыргыз элине кызмат кылабыз. 90 депутатка кызмат кылбайбыз. Бирок Өмүрбек мырза, мен жеке бир кишиге кызматты кылуудан элге кызмат кылыш керек. Элге кызмат. Өмүрбек сөзгө конук берели, Өмүрбек мырза. Акылбек Жапаровду көзөмөлдөш үчүн президент көзөмөлдөйдү. Акылбек Жапаровго караганда экесе тез ойлонуш керек. Ал абдан тез ойлонот. Ага караганда экесе алысты көрө билиш керек. Ага караганда экесе билимдүү болуш керек. Ошондо гана аны көзөмөлдөсө болот. Жалгыз президент аны көзөмөлдөй албайт. Коомдук пикир керек, массалык маалымат эркин керек. Анан парламентте көрөгөч, дасыккан, тажрыйбасы бар, тайманбаган оппозиция керек. Бийликтегилердин түбүн кошоматчылар жеткен. Анан азчылыкты укпайбыз, элдин оюн айтканды, чындыкты айткандарды укпайбыз, кылыбыз кыйшайбай, өзүм билем деп кете берем деген сөз ийерге кыйшап отурду дегенди билгизет. Элдин бир бөлүгү бүгүнкү азчылык, эртең ал көпчүлүк болот. Мына акыркы тарыхыбыз эле көргөздү. Кылым кыйшайбайт деген Сооронбай каякта? Кылым кыйшайбайт деген Алмаз каякта? Кылым кыйшайбайт деп сендей болуп Чечен Бакиевдин адамдар айткан, алар каякта? Эл менен эсептешиш керек. Чындыкты эске алыш керек деп кызматташууга даяр туруш керек. Мен 40 депутат менен 40 депутаттын артында 3 миллион калк болот. Алар менен эсептешпейбиз деген бул абдан туура эмес. Конструктивдүү оппозиция. Сунуш, сын, бирок сылык, сын. Не ради хайпа, а элдин өнүгүүсүнө арналган бардык күчтөр менен биз иштейбиз. Албетте угабыз, бирок жөнөлө эле коркутуп эле, мен сени сындап коем, мен сени минтип коем деп мурункудай 90 депутаттын артынан бизге кереги жок. Бизге көпчүлүк керек, мыйзамдарды бекитип бересиңер, ошол көпчүлүк менен иштейбиз деп атам. Артыңардан кубалап, жалдырамай жок. Андай өкмөт бүттү.